Барыңыздарга салам. Бүгүнкү жаңылыктарда сиздер менен мен Медина Бектурова болом. Кеттик анда. Президентибиз Россиядагы иш сапарында кыргыз мигранттары менен жолугушту. Орусиянын федералдык миграция кызматынын кара тизмесине кирип калган кыргызстандык мигранттарды ал тизмеден чыгаруу жана айыппул сыяктуу же башка административдик чараларга алмаштыруу, ошондой эле авиакаттамдарды көбөйтүү боюнча эки тараптуу сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров 24 февралда Орусиядагы иш сапарынын алкагында Москвада мекендештер менен жолугушуусу учурунда айтты. Орусиянын миграциялык мыйзамдарын бузганы үчүн кара тизмеге кирген кыргызстандыктардын саны 2020 жылы 60 миң, 2017 жылы 100 миң адамга жеткен. Президент Россиядагы кыргыз диаспора өкүлдөрүнө Кыргызстанга көрсөтүп жаткан жардамы үчүн ыраазычылык айтып, ошол өлкөнүн мыйзамдарын жана эрежелерин так сактоого чакырды. Эми Кыргызстанга кайтып келсек, мыйзамсыз иштерге шектелген кызматкерлер. Аксыда 2 айыл өкмөтүндөгү жооптуу кызмат адамдары мыйзамсыз иштерди кылып, мамлекетке 19 миллион сомдон ашык зыян келтирилген деп шектелүүдө. Райондук прокуратура Тегене жана Ак Суу айыл тургундарынын арызынын негизинде текшерүү жүргүзүп, натыйжада Ак Жол жана Ак Суу айыл өкмөттөрүнүн жооптуу кызматкерлери өздөрүнүн кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалуу кендерди мыйзамсыз казууга жол бергени аныкталган. Бул тууралуу башкы прокуратурадан кабарлашты. Бул факт боюнча Жазык кодексиндеги 320 берене кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана 233 берене коммерциялык же башка уюмда ыйгарым укуктарын кыянаттык менен пайдалануу менен кылмыш ишин козгогон. Учурда сотко чейинки өндүрүш иштери жүргүзүлүп жатканы айтылды. Алыскы жолго чыгам деп жатсаңыз, шашылбай саатты карап чыгыңыз. Жайыл, Токтогул райондорундагы жана Суу Самыр, Талас, Тараз унаа жолдорунун Талды Булак айылындагы посттор 25 февраль таңкы саат 6:00 чейин убактылуу жабылды. Мындай чечим өкмөт башчынын буйругунун негизинде Бишкек-Ош жолунда кар көчкү коркунучу бар болгондуктан деп билдирди Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы. Ал эми учак менен каттагыңыз келсе, Казакстан Кыргызстанга дагы 2 авиакаттам ачууну пландап жатат. Бул тууралуу Спутник Казакстан билдирди. Маалыматка караганда, коңшу өлкөнүн ведомстволор аралык комиссиясынын жыйынтыгында Индустрия жана инфраструктура өнүктүрүү министрлиги эл аралык каттамдардын санын көбөйтүү сунушун колдогон. Анын алкагында Түркия, Өзбекстан жана Украинага учактардын саны көбөйгөн. Ал эми азыркы тапта Алматы, Бишкек, Алматы багыты боюнча жумасына 2 авиарейс каттап жатат. Ичимдикке кайсы кесиптин ээлери жакын болот? Улуу Британияда жүргүзүлгөн изилдөөнүн негизинде ичимдикти курулуш жана өндүрүш тармагында иштеген эркектер көп колдоно турганы аныкталган. Ал эми аялдар арасында көбүрөөк жетекчи кызматтагылар ичимдик ичкени маалым болгон. Бул изилдөө 2006 жылдан 2010 жылга чейин 40 жаштан 69 жашка чейинки курактагы 100 миң адам катталып, аларга анкета толтурткан. Катышуучулар күн сайын канча ичимдик ичээрин айтып, кесиби тууралуу жазышкан. Ден кызматкерлери, практикадан өтүп жаткан дарыгерлер, геолог жана метеорологдор аз ичери айтылган. Аялдар арасында жогорку жана ортоңку звенодогу жетекчилик кызматтагылар ичимдик көп ичери маалым болду. Ал эми мектептеги мугалимдер, дарыгерлер жана окумуштуулар ичимдик менен көп достошпойт деп жазылган маалыматта. Коронавирус жана эрте көз жарган айымдар. Улуу Британиядагы адистердин иликтөөсүнө таянсак, коронавирус инфекциясы менен ооруган боюнда бар аялдардын 12% эрте көз жарса, орто эсеп менен британиялык аялдардын 7,5%-нын наристеси ара төрөлгөн. Ал эми Америкада COVID-19 вирусун жуктурган келиндердин 15,7% мөөнөтүнөн эрте төрөгөн. Бул тууралуу Известия агенттиги жазган. Кыргызстанда 25 февралга алынган коронавируска каршы республикалык ыкчам штабынын маалыматына таянсак, өлкөдө акыркы суткада коронавирус 66 адамдан табылып, 3 адамдын өмүрүн алган. Ушуну менен каза болгондордун жалпы саны 1463 адамга жетти. Бүгүнкү жаңылыктар мына ушулар болду. Биздин сайтка кирип, пикир калтырып, биз менен болуңуздар.